Assalamu alaikum, ардактуу Сезим Group YouTube каналынын жалпы катталуучулары, кымбаттуу достор, барыңыздарга кутман күн каалайбыз. Ассаламу алейкум. Биз бүгүн Каралма жергесиндеги Талас деген аганын үйүнө атайын иш сапары менен келдик. Бул жайда Талас агабыздын бал челектери жөнүндө, бал арыларынын бүгүнкү күнгө чейин кантип асырап келет жана Талас агабыз бал арыларынын канча түрүн кармайт, мына ушул жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Урматтуу достор, эгер кызыктуу видеолорду же болбосо мына ушундай кызыктуу инсандар жөнүндө тасмаларды көрүүнү кааласаңыздар, алгач биздин YouTube каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Ал үчүн болгону YouTube'дагы подписаться кнопкасын басыңыз. Эң кызыгы, ар бир видео үчүн лайк басып, комментарий жазууну дагы унутпаңыздар. Талас байка, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Келиңиз учурашып алалы. Ушул биз атайын сиздин бүгүнкү күндөгү балчылык ишиңизге саресеп салалы деп келип отурабыз. Ушул биздин көрөрмандарга, жалпы YouTube'ду тамаша кылган инсандар үчүн бал өндүрүү жегенге караганда кызыктуураак болсо керек. Андыктан ушул өзүңүздүн бал өндүрүү чарбасы жөнүндө, иш аракетиңиз жөнүндө кыскача тааныштырып кетсеңиз. Бүгүнкү күндө канча бал челегиңиз бар? Бүгүнкү күндө 60 бал челегим бар. Анда жалпы канча ары сакталат бул жолду? 60. Ал демек арылар дагы семья деп аталат, семья. Негизинен сиз кармаган арынын түрү кайсыл түргө кирет, кандай аталат? Анан бул арынын артыкчылыгы эмнеде? Бул аралашып калды азыр. Карпат, аягы средний русский деп койчу эле. Ошо орус кара айрысы деп азыр аралашып кетти да. Эки айрынын бири-биринен болгон окшоштуктары, ошол учурда бири-бири менен болгон мындай айырмачылыктары эмнеде? Эми белки орус айрысы неме ашалды мындай таза ашал неме кылат да, коюу. Таза балды өндүрөт демек. Анан иштеши бир Карпатка караганда сал начарыраак иштейт. Жалкоораак болот. Жок, жалкоораак болот окшойт. Же немеси кыска дейт, хабодо баягы тили. Анан жанагы көрөрмандардын арасында ар түрдүүсү бар эмеспи? Маселен, кээ бирлери балчылык жөнүндө кабары бар, анан балчылык жөнүндө кабары жок кишилерге сиздин башыңыздагы шляпа кызык болду да. Бул эмне болгон баш кийим? Эмне үчүн кийесиздер бул баш кийимди? Эми буну ошо ары караганда неме чакпаш үчүн диебиз да муну. Анда Талас байке, биз тиги жакта көрүп атабыз, бир түтүн чыгып атканын, мындай буу чыгып атканын. Аны эмне үчүн койгонсуз, ошону мындай жеринен көргөзүп айтып берсеңиз, жүрүңүз. Эмне коюлат бул? Эмне деп аталат? Эмнеден жасалат дегендей? Бул кыргызча айтканда түтөткү салгыч да, дымар орусча. Анан бул айрларды мындай тыштандырачу неме. Тыштандырууга пайдаланасыздар. Бул эми дарактын чиригинен жасалат. Мо идиштеги эмне бул? Эмнеге муну чогултуп алып койдуңуз? Бул арынын неме эркектери трутин деп коет да. Буну кыркып турбаса, бул көбөйүп кетсе тамагынын жарымын жеп коет да.
Негизи бал өндүрүү кайсыл айдан башталат? Бал өндүрүү, бал тартуу неме бизде каралмада июль айында болот да. Июль айында. Ага чейин арылар башка жака кетип калбаш үчүн, же болбосо өлбөс үчүн аларды эмне менен азыктандырасыздар? Кантип сактайсыздар булардын өмүрүн? Эми буларга жазда шакар беребиз. Өлүп калбаш үчүн. Дарылайбыз. Муну азыр ачып көрсөк болобу? Бал челектериңизди. Ачып көрсөк болот. Айырлар чакпайт, же? Бул жылуу болуш үчүнбү? Бул жылуу болуш үчүн төшөктөрү пахтадан жасалат. Айырлардын көптүгүнөн Бул ошо сироп куйган пленка. Сиропту демек атаң пакеттерге даярдап келесиздер. Азыр ушундай салофонго салып кое турган болду. Жана лепешке деп коет. Жок, азыр сиропту ушуга куюп эле берет да. Деги эле ары багуунун бал өндүрүүнүн түйшүгү эмнеде? Маселен, жана балды жеген кишилер оңой эле да алар үчүнчү мындай. Мунун түйшүгү эмнеде турат? Мунун түйшүгү биринчи очу буну чаккан немесине чыдоого керек да. Демек чагат. Ооба. Анан шу карамай Күнүгө канча мал мындай кароону талап кылат? жумасына бир жолу. Жумасына бир жолу. Демек мал багууга караганда бал арысын багуу алда канча жеңилдей окшойт анда. Жеңилирээк ооба. Бул Кышында сиз чөп салбайсың. Кыш менен өзү турат. Ушул балчылыкка кызыккан инсандар болуп калышы мүмкүн да. Аларга сиз эмне совет берет элеңиз? Кайсыл арыны алууну сунуштайт элеңиз? Адис катары. Бизде мурун ошо өзүбүздүн айырларды неме карап атканбыз да. Анан улам неме чыгып Карпат деген айры келди. Андан Карника, Бакбас деген айры келиптир. Биринен бири жакшы дешет. Бирок мен азыр ошо Карпатты иштетип көрдүм. Анан бери Карника, Бакбастарды иштете элекмин. Анан ошо орус айрысын иштетип атабыз, ошо кара местный айырларды. Ушул 60 бал челегиңизден канча бал өндүрөсүз жылына? 60-нан жакшы болгон жылы 1 тонна, 1,5 тонна, кээде 500 кило кээ жылдары. Кээ жылдары жок деле болуп калат ушу. Ал эмнеден көз каранды? Аба райына карайт да. Суук болуш керекпи же ысык болуш керекпи? Ысык болуш керек да. Ысык болсо жакшы болот. Демек күндүн ысык, күн канчалык ысыган сайын арылардын бал топтоосу, чогултуусу да ошончолук көбүрөөк болот. Негизинен сиздер бал арыларын кайсыл жактан сатып аласыздар? Биз ошо шаар жактан, ошо немелерден, чоң айрычылардан. Ошол сиз айткан бир үй бүлө ары канча турат эгер сыр болбосо? Муну пакет деп коет да, биз 3төн рамка алып келебиз ошо. 1,5 миң, 2 миң. Ушул арыларды, маселен, ошо бал чогултууга даяр болгон айга чейин, маселен, июнда дасы, июнга чейин ушуларды сактоого, ушуларды багууга орточо канча чыгым кетет? Жаз мына жакшы болуп, жамгыры жок болсо, чыгым андай эле чыгым болбойт. Анан жамгыр жай берсе, көп чыгым болот бир. Анан арылардын мындай өлүп калуу же башка жака кетип калуу коркунучу барбы? Жок, бул өлүп калуусу дарылаш керек. Ушу жазда, күздө дарылаш керек да. Баратозда. Анан караш керек, карабаса бойго үчүп кетет. Сиз канча жылдан бери ушул арычылык менен алектенесиз? Мен өзү башында бир 10 менен эле баштагам. 10 жыл болду окшойт. 10 яшик менен баштагансыз. Көптүгү канчага жетти? Эми бул бүгүнкү күндө азайып калган окшойт. Ушу 80ге жетти, анан быйыл 60 чыгыптыр да.
Қалғанша 20-сында жоқ. А сізге кім жардам береді негізінен арыларды бағуда? Жардамшы? Балдарым. Демек балдарыңызды да бұл ішке тартқансыз. Анда арыларыңызға жасайтын жұмыстарыңызды жасай беріңіз. Дем алдырам дедіңіз бе? Азыр күн да суық болып жатады да. Демек күн ысығанда ғана буға уход кылат экенсиз да? Ол азыр суықта қарасаң, жаңағындай оору пайда болады мында. Димилес деген, понос деген оорулары пайда болып қалады да. Күн жылуда қараш керек.